Бүгүнкү биздин жума темабыз көрө албастыктан, кек сактоодон жүрөктөрдү таза кармоо. Анткени бунун кесепети динде дагы, дүйнөдө дагы, бул жашоодо дагы, тиги ахиретте дагы өтө чоң зыяны бар экен. Ошондуктан Алла субханаху ва таала пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды жиберип, жүрөктү тазалап, албетте ширктен, куфурдан, текеберден көптөгөн оорулар бар. Бирок ошол оорулардын катарында көрө албастык деген бар. Хасад деп коет. Хасад дегендин сөздүк мааниси жамандык каалоо. Шариятыбыздагы хасад дегендин мааниси бир адамдын жакшы абалын көрүп, ошого кандай десем ыраазы болбогон, оор келген, көрө албастык, ичи тардык болуп, жактырбаган, жана ошол неемат жок болсо экен, bundan ушу неемат алынса экен деген тилеген кишини хасид, ушуну көрө албаган киши деп айтып коет экен. Буну өтө Кур'ан-ы Каримде дагы, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистеринде дагы жаман сыпат экенин айткан. Демек, ушул жердеги жума баянынан биздин сабак ала турганыбыз, ар бирибиз өз ойлонушубуз керек экен. Ар бирибиз жүрөгүбүздү тазалаганга мээнет кылып, көрө албастыктан арылышыбыз керек экен. Болбосо бунун зыяны бу дүйнөдө дагы, тиги дүйнөдө дагы тиет экен. Буну хасад деп, ушу демек көрө албастык деп, бир адамдын жакшы жашаганын, бийлигин, байлыгын, неематын, же ол кандай гана болбосун, ошону көрө албагандык, жана ушу жок болсо экен, ушу тапкан акчасы колунан кетсе экен, банкрот болсо экен, жыгылса экен, кор болсо экен, кар болсо экен деп ушундай тилекти кылган, ушундай жаман оору бар. Бул оорунун атын хасад деп коет туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ва ийякум вал хасад". Силер хасадтан сактангыла, бул жаман нерсе. Анткени хасад көрө албастык. Адамдын жакшы кылган иштерин, соопторун отунду жегендей жейт деп пайгамбарыбыз кабар берген. Чоң отко отунду сала берсеңиз, отундун бардыгын жеп койгондой, хасад дагы окуган намаздарыбызды, кылган кайрымдуулуктарыбызды, окуган курандарыбызды, туткан орозолорубузду, жакшы иштерибизден тапкан сооптордун бардыгын жеп коет экен туугандар. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ошон үчүн үммөтүнө насаат айтып: "Вала тахасаду", бири-бириңерге көрө албастык кылбагыла, бири-бириңерге хасад кылбагыла, вала табагаду, бири-бириңерге кек сактабагыла, бири-бириңерге жамандык каалабагыла, вала тадабару, бири-бириңерге аркаңарды көрсөтпөгүлө деп. Тиги жактан келатса, бул жакты карайт, бул жакты карайт, экөө учурашпайт. Бири-бири менен келаткан, бет маңдай келаткандар арттарын бири-бирине артын көрсөткөн, ушундайды тадабур деп коет. Пайгамбарыбыз айтты, андай кылбагыла. Ва куну ибадаллахи ихвана, Алла Тааланын бир туган кулдары болуп жашагыла. Алла Тааланын бир туган бенделери болуп жашагыла. Бу дүйнө кичине эле дүйнө. Демек туугандар, мына ушу чоң нерсе экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан бир киши насаат сураганда, пайгамбарыбыз айтты: "Ла тагдаб", ачууланба. Бир аздан кийин дагы насаат сурады: "Я Расулалла, мага бир насаат айтсаңыз, бир осуят кылып койсоңуз, мен жакшы болоюн, жакшы жашайын, бактылуу болоюн". Пайгамбарыбыз эмне деди? "Ла тагдаб", ачууланба. Кайра, эмне үчүн? Ачуулангандан кийин кек сактоо пайда болот экен. Ачуулангандын аркасынан ушактоо пайда болот экен. Ачуулангандын аркасынан көрө албастык пайда болот экен. Демек, ушул акырын ушундар тукумдарды жаратып туу берет экен да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бекер айтпаптыр: "Ачууланба". Күчтүү ким? Адамды жыгып койгон эмес, ачуусун жуткан. Ачуусун жуткан мына ушул күчтүү. Ачуусун жуткан. Имам Газали рахимахулла айтат: ушул ачуусун жуткан,
өзүн кармаган, тахаммул бул чыдаган, күндүзү орозо тутуп, түндөсү уктабастан намаз окуп, таң атышакта намаз окуп чыккан адамдын даражасына жөн эле жетет дейт. Демек адам өзүн кармаса, экинчи адамга зыян келтирбей деген. Өзүн кармаса, башка адамдарга зулумдук кылбай деген. Аша чаппай деген. Мына ушундан улам туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кимдин ачуусу келсе, турган абалда отурсун. Эгерде отурган болсо анда жатсын дейт. Эмне үчүн? Жерге жакыныраак, ылдыйкы жакты тандасын деген сөз. Ачуусу келип бүгүн ажырашуу көбөйдү. Ачуусу келип достордун бүгүнкү күнү ажырашуу кандай? Акыры барып бири-бирине зыяндык кээ бир учурларда пычакташып кеткенге чейин барып атат. Көрө албастыктын жыйынтыгынан барып бири-бирин дубалаганга чейин барып атат. Бири-бирин ушундай кара дуа менен байлаганга чейин барып атат. Бири-бирин буюмдарын, үйлөрүн өрттөгөнгө чейин барып атат. Булардын бардыгы эмнеге? Ушу көрө албастыктын кесепети болуп атат туугандар. Ушунун бардыгы ачуудан пайдаланып болот экен. Биз ушуга пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам жүрөктөрдү тазалагандын бирден бир максаты ушу жүрөктө көрө албастык болбосун деп ушуну тазалаганга келген экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бир хадистеринде келет, мурунку силерден өткөн үммөттөр ушу көрө албастыктын жыйынтыгынан, бири-бирине кек сактагандыгынын жыйынтыгынан жок болуп кеткен. Силер ушундан этияттангыла, анткени бул кыруучу деген. Чачты кыруучу эмес, динди кыруучу деген сөз. Көрө албастык, кек сактоо бул адамдын динин кырат деген, жок кылат деген сөзгө келип атат туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат бир хадисте, биринчи күнү, төртүнчү күнү Алла Таала бейиштин эшиктерин ачып коет экен. Алла Таала бардык күнөөлөрүн кечирет экен, ширк келтирбегенден башкасын. Ширк келтирбесе бардык күнөөсүн кечирет, бирок эки кишинин күнөөсүн кечирбей тура деген. Экөө элдешип алсын, анан күнөөлөрүн кечирейин дейт экен. Элдешип алсын, бири-бирине кек сактабасын. Пайгамбарлардын жүрөгүндө өч алуу жана кек сактоо деген болбойт экен туугандар. Анткени алардын жүрөктөрү эң таза жүрөктөр, эң бактылуу, нурлуу, жарык жүрөктөр. Демек, кек сактоо, өч алуу бул өтө жаман нерсе экенин хадистен билип атабыз. Биринчи күнү, төртүнчү күнү Алла Таала бейиштин эшиктерин ачып, бенделердин күнөөлөрүн кечирип, мушрик, ширк келтиргендерден башкасын. Ушу дагы эки адамдын күнөөсүн кечирбей тура деген, бири-бири менен келишсин булар деп. Демек туугандар, Алла субханаху ва таала бизди жараткан жана биздин бактылуулугубузга сыноо үчүн берген буну. Өзү ачуулануу деген бар нерсе. Бирок жаман айтылган нерсе ал кайсы? Ачуулангандан кийин ошого амал кылып, аркасынан жыйынтыгын чыгаруу, мына ушул жаман нерсе экен. Бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан бир сахаба сурады: "Я Расулаллах, Алланын ачуусунан кантип сактанамын?" Пайгамбарыбыз айтты: "Өзүңдүн ачууңдан адамдарды сактагын, Алла Таала өзүнүн ачуусунан сени сактайт" деди. Өзүнүн кимде ким ачуусун жуткан болсо, Алла Таала эртеге кыямат күнү өзүнүн азабын тартып коет, азабын жутуп коет дейт. Демек туугандар, бул өтө чоң оору экен. Биз мунун бардыгын эске алып, ушул нерсеге маани берип, ар бирибиз өзүбүздүн жүрөгүбүздү тазалаганга аракет кылышыбыз керек экен. Себеп биздин зыяныбыз аял бала чакабызга, ата-энебизге, бир туугандарыбызга, чогуу иштегендерге, бечараларга, кошуна колонго бардыгына зыяны жетиши мүмкүн. Качан? Эгерде биздин жүрөгүбүздө көрө албастык болсо, биздин жүрөгүбүздө кек сактоо болсо, биздин жүрөгүбүздө өч алуу болсо, биздин жүрөгүбүздө ачуулануу болсо, караңыз, пайгамбарыбыз бир хадисте айтат, адам ачуусу келсе таарат алсын деди. Бети колун жууп, билесиздерби? Ачууланганда адамдын көзү кызарат. Бул адамдын ичиндеги оттон чыгат барып кызарганы. Өңү түсү, тамырлары кандай болот ачууланганда.
Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: ачууң келип атабы? Дарат алып кел деди. Ошол жайды алмаштыр деди. Жөн эле дарат бети колду жууп кел деген жок. Дарат алып кел дейт. Анткени дарат алуу ибадат. А текеберликти сындыра турган бул дарат алуу экен. Дарат алуу болуп эсептелет экен. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, мынакей пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ушул үй бүлөдөгү ичинде жакшы жашасын, коомчулук ушу бири-бири менен жакшы жашасын, улуттар аралык, уруулар аралык, ар кошкон эл, ар кошкон түз, ар кошкон тилдер аралык жакшы жашасын деп, ошого зыян келтире турган, балта чаба турган нерселердин баардыгын четке кагып, анын жол жоболорун айтып берип койгон. Ушул пайгамбарыбыздын айткан таалимдерине, айткан осуяттарына биз амал кылсак, Кудай кааласа өзүбүзгө дагы, чөйрөбүзгө дагы пайда болот. Кур'ани Каримде Аллах субханаху ва таала буйрук берип айтат: "Васари'у иля магфиратин мин раббикум ва джаннатин ардуха ас-самавати вал ард, уиддат лил муттакин, алладина юнфикуна фис-сарра вад-дарра вал кадимина ал-гайз вал афина анин нас, валлаху юхиббул мухсинин." Силер жарышкыла, тезденип жарышкыла, тезденкиле, шашылгыла Робуңардын кечиримдүүсүнө. Аллах субханаху ва таала кайсы амалдар аркылуу күнөөңөрдү кечирсе, ошол амалдарды кылууга силер шашылгыла. Капысынан өлүм келип калбасын. Тобага кечигип калбагыла, намаз окуганды кечигип калбагыла, бирөөнүн акысын жеп, акысын бергенге, кечирим сураганга кечигип калбагыла. Анткени өлүм айтпай келет, капысынан келет, кабар бербей келет, билгизбей келет, коркпой келет, адашпай келет, кечикпей келет. Бул өлүмдүн иши экен туугандар. Ушун пайгамбарыбыз Аллах субханаху ва таала айткан: "Васари'у иля магфиратин мин раббикум." Робуңардын магфиратына умтулгула. Кайсы амалдан Алла күнөөңөрдү кечирсе, ошол амалдарды кылганга ихластуулук менен, илим менен аракет кылгыла. Ва джаннатин, жана бейишке умтулгула, бейишке жарышкыла, бейишке шашылгыла. Эмнеде? Арду хас-самават вал ард, анын туурасы жети жер, жети асман. Бейиш өтө чоң. Бул биздин бактарыбыз, тоолорубуз эмес экен. Ушу жети жер, жети асманды жайып берсеңиз, бейиштин туурасы экен. Узундугун Алладан башка эч ким билбейт экен. Ошондой улуу бейишти, түбөлүктү, рахатты даярдап койгон. Ким үчүн? Муттакин, Кудайдан корккон, таква, Аллага ширк келтирбеген, Алла Таалага күнөө кылбаган, Алла Таалага баш ийген, Алла нааразы боло турган иштерди таштаган, арам иштердин бардыгынан узак болгон, жакшы иштерге кылган, Аллага баш ийген, напсынын кулу болбой Алланын кулу болгон, ахиретке даярданган таква адамдардын көптөгөн сыпаттары бар. Ошо сыпаттардын кээ бирлери алладина юнфикуна фис-сарра. Алар кайрымдуулук кылышат, Алланын жолуна сартташат, тапкан акчаларынан башкаларга бөлүшөт. Фис-сарра вад-дарра, курсанчылыкта дагы, кыйынчылыкта дагы, барында дагы, жогунда дагы, көңүлү ачык кезинде дагы, көңүлү чөккөн кезинде дагы, ден соолугу жакшы кезинде дагы, оорулуу кезинде дагы, кандай абалда болбосун, юнфикуна фис-сарра вад-дарра. Мына биринчи сыпаты, бейишке кире турган таква адамдардын биринчи сыпаты, алар сарпташат, тапкан малынан аз болсо дагы башкалар менен бөлүшөт, сараңдыкка каршы күрөшөт. Мынакей кайрымдуулук, берешен, жоомарт, кол ачыктык иштерди кылышат дейт. Биринчиси фис-сарра вад-дарра вал кадимина ал-гайз, ачуусун жутат дейт. Мынакей ачуусун күчү жетет, урганга, өчүн алганга, кордогонго күчү жетсе дагы, бирок ачуусун жутуп коет. Анткени Алла Кур'анда айтып атат: ачуусун жуткандарга бейиш деп атат. Ачуусун жуткандарга бейиш даярдап койгом. Бу дүйнөдө ачууңду кетирип кой, жутуп кой, менен соогун ала бер деп атат. Кадиминал гайд, ачуусун жуткандар. Ачуусун жуткандар деген ачуусу келбегендер деген жок. Ачуусу бар. Hazret Umar razıyallahu anh aytkan sözü var ele. Açusu gele turgan işke açusu gelbese al eşek eken.
ачуусу келгенден кийин кечирбесе шайтан экен деген. Демек тугандар, ачуу өзү ачуунун болуштугу бул бар нерсе. Бирок ошо ачууну туура нерсеге иштетүү, ачууну мисалы Алла үчүн жутуп коюу ушундай чоң нерсе экен. Вал кадиминал гад вал афина анин нас. Адамдарды кечирген. Афина бекер айткан жок. Адамдар несин кечиребиз эгерде булар туура эмес иш кылбаса? Туура эмес кылган, ошон үчүн кечиребиз. Биз үчүн жаман сөз сүйлөп койгон, биздин акыбызды жеп койгон, бизге зулумдук кылып койгон, бизди түртүп койгон, укугубузду тебелеп койгон, жана башка толтура ошондой кемчилдиги бар, туугандарыбыз бар, досторубуз бар, чоң иштегендер бар. Алла Таала эмне дейт? Кечирип кое бер, сени мен кечиремин дейт. Кечирип кое бер. Бул улуу адамдардын иши. Бул улуу пайгамбарлардын иши. Валлаху юхиббул мухсинин. Жана Алла субханаху ва таала жакшы көрөт ихсан кылуучуларды. Алла Таала жакшы көрөт ихсан кылуучуларды. Мындайча айтканда, кечирип коюп дагы ага чай берип, ага рахат жеткирип, мына ушу адамдарды Алла субханаху ва таала жеткирет дейт. Урматтуу агайын мусулман бир туугандар, мына бүгүнкү темабыз көрө албастык эле. Демек ушу көрө албастыктан арылыш үчүн ар бирибиз күн сайын 1 мүнөтпү, 3 мүнөтпү Алла Тааладан кечирим сурап жана айтайлы. Кимге көрө албастык кылып атсаңыз, буну дарылоонун жолу мындай. Биринчи илим жагынан, экинчиси амал жагынан. Илим жагынан ушундай деп өзүбүзгө түшүндүрөйлү. Мен канчалык көрө албастык кылсам дагы зыяны тигиге тийбейт, мага тиет. Көрө албастык кылган кишиге анын зыяны тийбейт, өзүңө тиет. Биринчи, көрө албаган киши дайыма кыжалат болуп жүрө берет. Дайыма нервтенип жүрө берет. Жүрөк ооруга кабыл болот. Нерв ооруларына кабыл болот. İçi tar, güye veret, içi tar bolot. Özüne bul ziyan. Demek biz birinci ilim menen Allah Taala'nın kazınası keng tuğandar. Allah Taala'nın kazınasının nematları bardığa жетiştü. Emi Allah bölüp berip atsa nematların. Oşoga içi tardık kılıp ne kılasın sen? İçi tardık kılsan da Allah bere veret. Bırak ağa ziyan tiybeyt, özüňe tiyet eken ziyan. İlim arkı demek uşunu darılan olsun. Amal arkılı kanday? Kimdi көрө албастык кылсаңыз, кимге ушу жүрөгүңүзгө шайтан, ичиңиздеги напсиңиз, мына ушу жаман адам ушундай көрө албастык алып келип атса, ошону макташ керек экен. Мажбурланып макташ керек экен. Напсиңиз каалабайт, бирок такаллуфан өзүбүздү ушу мажбурлап, жо ушу адам жакшы деп тилден чыгарыш керек экен деп. Бул ушу жакшы адам деп. Кыйын бирок напс каалабайт, көрө албастык болуп атат да. Бирок onu макташ керек экен. Экинчиси. Ага ушу чай бериш керек экен. Үчүнчүсү анын алдында кичпейли болуш керек экен. Кудай кааласа ушул амал боло берсе, эртели кеч кимди көрө албастык кылсаңыз, анын жүрөгүнө сиздин мухаббатыңыз, сиздин жүрөгүңүзгө анын мухаббаты пайда болуштугу шек күмөнсүз экен. Урматтуу агайын мусулман бир туугандар, ансыз деле аз жашайбыз. Kur'an-ı Kerim, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın sünneti, жашоонун жолдомосу. Dünyada bakıt, ahiretke bakıtка жетем деген адамга. Көрө албастык ушунчалык чоң зыянын айттык. Dünyada дагы, динде дагы зыяны ушунчалык чоң. Антип ахиретте Пайгамбарыбыз Алла Субханаху ва Тааlanын алдында бунун азабы дагы чоң. Ошондуктан иншалла келиңиздер бардыгыбыз жүрөктөрүбүздү тазалап, бири-бирибиздин ийгилигибизди көрө алайлы. Бири-бирибиздин неематтарыбызды ушуга биз сүйүнөйлү. Шүгүр кылып, ушу дагы болгон неемат менде дагы болсо экен десек, бул көрө албастыкка кирбейт туугандар. Ошондуктан Алла Субханаху ва Таала бөлүп берген, махлуктарга берген, инсандарга бөлүп берген тагдыр неематына биз шүгүр келтирейли. Урматтуу агайын мусулман бир туугандар, ушундай бир жаман оорулардан Алла Таалам барыбызды куткарсын. Бул көрө албастык деген өтө чоң бактысыздык экен. Өч алуу деген бул өтө чоң бактысыздык экен. Демек бири-бирибизди кечирейли, бири-бирибизге эгерде капа кылсак кечирим сурайлы.
эгерде бири-бирибизге ушундай кылып кек сактап жүргөн болсок, жүрөктөрүбүздү тазалап кучакташайлы. Бу дүйнөдө ушу нерсе калат экен. Ошон үчүн Алла Тааланын алдында мынакей жүрөгүм таза деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Анас разияллаху анху айткан эле. Анас, уул чагым Анас, күчүң жетсе эртенден кечке чейин, кечтен таң атканга чейин жүрөгүңдө бир адамга дагы жамандык каалоо болбосо ушуну аракет кылып алгын, анткени бул менин сүннөтүм. Ким менин ушу сүннөтүмдү тирилтсе, ал мени жакшы көрүптүр. Ким мени жакшы көрсө, чогуу бейиште бирге болот мен менен бирге деп пайгамбарыбыз айткан эле. Келиңиздер баарыбыз пайгамбарыбыз менен чогуу бирге болгонду каалайбыз. Аны үчүн пайгамбарыбыздын сүннөтүн тирилтейли. Пайгамбарыбыздын кайсы сүннөтү, сүннөттөрдүн бадышасы болгон жүрөктө бир адамга дагы жамандык каалабоо. Allah subhanahu wa ta'ala barımıza güç kuvvet versin. Ve ahiru da'van elhamdülillahi rabbil alamin. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.